Бишкекте Кыргыз тарыхындагы алгачкы өкмөт башчы Жусуп Абдрахманов эскерилди. Совет мезгилинин алгачкы жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдалануу түптөөнүн башында турган инсан 1938 жылдын ноябрында айтылуу каардуу репрессиянын курбандыгы болгон. Жусуп Абдрахманов биздин мамлекетибиздин бүгүнкү эгемендүү мамлекетибиздин түп бүрүшүнө өзгөчө салым кошкон адам. Эң биринчиси мынау Кыргыз автоном облусун Кыргыз автоном республикасына айландырууда өзгөчө салым кошкон. Анан ошол мезгилде улуу Сталинге кат жазган адам. Ошол катында Кыргыз автоном республикасы Кыргыз Советтик социалисттик республика болууга татыктуу деп. Эмне себептен? Анткени чыгышта социалисттик идеяларды таратуунун эң бир укмуш мисалы болот деп. Биздин эгерде Кыргыз Советтик социалисттик республика болсо, анда биздин тилегибиз орнолот деген. Ошондо Сталинге жазган катында эмне үчүн деп туруп далилдеген. Жусуп Абдрахманов бул Кыргыз тарыхындагы эң башка ролдорду, башка багыттарды изилдеген адам да, мындай айтканда. Биз Жусуп Абдрахмановдун бүгүн мына өлгөн күнү болуп атат. Ал кандай өлгөн, кандай болгон тууралуу тарыхта белгилүү. Эми караңызчы, 26 жашында азган тозгон Кыргызга башчы болуп, ушул биринчи премьер-министр болуп ошол жолду көрсөткөндө. Экинчиден мунун артыкчылыгы бул ошол 24 жашында Москвада иштеп, Ленин менен кезигип, ошол жердеги бийликтин чоң өкүлдөрү менен катар жүргөндө. Демек, тагдырдын буйругу менен 26 жашында премьер-министр болуп, ошол жолду 32 жылга чейин басып өткөндө. Ошол Кыргыздын түптөлүшүнө, бүгүнкү эгемендүүлүктүн башталышынын эң биринчилерден болуп турат да, мындай айтканда. Сөзсүз ал жерде көп адамдар болгон, бирок бүгүнкү улуттук лидер деп Жусуп Абдрахмановду атасак болот да. Жусуп Абдрахманов Кыргыз тарыхындагы эң алгачкы гана эмес, азыркыга чейинкилердин арасындагы эң жаш өкмөт башчысы. Эл комиссарлар советинин председатели деп аталчу кызматка дайындалганда, алы болгону 26 гана жашка толгон. Ага карабай, артында көп жылдык жана көп тармактуу зор тажрыйбасы бар жетекчи эле. 30-жылдары Кыргыз эли менен кошо 100 миңдеген казак калкына дагы башпаанек берип, ачарчылыктан аман алып калган. Бул эмгек үчүн кийини кызматтан алынып, туулган жеринен кетүүгө аргасыз кылынган. Аны жазалоо аны менен гана токтоп калбай, 1937 жылдын апрелинде Оренбург шаарында иштеп жүргөн жеринен кармалып, 38 жылдын ноябрында атууга кеткен. 1958 жылы Абдрахманов жарандык, ал эми 1989 жылы партиялык жактан толугу менен реабилитацияланган. Анын сөөгү 1991 жылы башка саналаштарыныкы менен кошо табылып, Атабейит мемориалдык комплексине коюлган. Кыргыздарга өткөндө кут эки жолу түшкөн дешет. Биринчи кут Жусуп Абдрахманов болуп түшсө, экинчи жолку кут Исхак Разаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кутту кут сыягындай күтүп албаптырбыз.